Ассаламу алейкум достор, сіздер менен KG Вариант каналы. Бүгүнкү видеодо WhatsApp'тан, Instagram'дан, Telegram'дан жана башка соц тармактардан сіздерге жөнөтүп туруп өчүрүп койгон видео, сүрөт, аудио сообщение, текстовый сообщенияны кантип көрүп окуу жолун көрсөтүп берем. Достор, каналга сөз жазылабыз, ошондой эле видеонун аягына чейин көрүп, жакса класс басып, ой пикир жана сурооңуздар болсо калтырсаңыздар, биз сөзсүз түрдө жооп беребиз. Анда эмесе, ал үчүн бизге WhatsRemote деген программа керек. Аны сиздер Play Market'тен өткөзүп алсаңыздар болот. Поиск кылып, ошондой эле видеонун жазылышында ссылка коюп коем. Бул программа кээ бир учурда абдан эле пайдасы тиет экен. Ошондуктан телефонуңузга өткөзүп койсоңуз эч кандай деле зыяны жок, памятты көп элебейт. Бул программанын бир эле минусу ал англис тилинде. Анын эч кандай деле тоскоолу жок. Мен сиздерге түшүндүрүп, кантип настройка кылып колдонууну көрсөтүп берем. Анда эмесе программаны телефонго жүктөдүк дейли. Басып киребиз. Киргенде мондай уруксаттарды сурайт. Ылдый жакта оң жактан басабыз. Yes. Ошол программа галочка коюп, разрешить басабыз. Бул жерден артка чыгып, өзүңүздөр каалаган соц тармакты тандап, галочка коюп коесуздар. Азыркы учурда WhatsApp менен Instagram болсун. Next. Бул жерден биринчини разрешить. Бүтке загрузканы бүтүп турабыз. Окей, болду. Бул жерде Instagram'дан келген смстер, бул жерде WhatsApp'тан келген смстер чыгып калат. Если кийин башка соц тармактарды да кошом десеңиздер, анда настройканы басып туруп, мону басабыз. Кийин мону кошуп койсоңуздар болот. Мак, Telegram'да бул жактан чыгып калды. Анда эмесе текшерип көрөлү WhatsApp'тан. Так, мисалы, салам. Экинчи WhatsApp'тан келди. Эми сүрөт жөнөтүп көрөлү. Мисалы, могу сүрөт болсун. Сүрөтүбүз да барды. Ал эми өчүрөбүз. Сүрөттү да, текстти да. Затем удалить у всех. Бул жерден текшерип көрөлү. Окей. Данное сообщение удалено. Ал эми бул жака киребиз. Окей. Жанагы текстибиз, жана сүрөтүбүз. Мына достор, кыйынчылык деле жок. Бул видео да аягына келди. Досторуңуздар менен сөзсүз бөлүшүңүздөр. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.